Интернеттен бир аз слабый болуп калды окшойт. Эми угулуп көрүнүп жатамбы мен? Угулуп көрүнүп жатсам, плюс белгисин коюп койсоңуздар. Интернетибизден бир аз кетип калды окшойт. Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, мен угулуп жатамбы? Интернетим кандай иштеп калды? Карап коюңуздар. Уже жантан бери кирип чыгып атып. Үзүлүп калып атат да биздин эфирлер. Жакшы, сон плюс белгиси келди. Анда эмесе кечиккендер кечигип кирсин. Жантан бери 2 жолу 3 жолу үзүлүп калды. Бул техникалык себептер экен. Буйруса эртең менен туруп эле барып эң сонун бир телефондорду алам. Бул телефонума да шүгүр, шунча кызмат кылып берди. Бир сом акча короткон жокмун. Буну дагы мен жакшы бир ийгиликтүү инсандын колунан утуп алгам. Эң жаңы чыгып баштаганда ушул телефонду iPhone Pro 11 Pro вообще ачылбаган, бүт бардык комплекттери менен биринчи ошондо мен алдым. Ошол телефон ушунча кызмат кылып бергенине дагы 1000 мертебе шүгүр. Эми өзүмдүн күчүм менен, акчам менен барып, өзүм топтогон акчам менен барып алат окшоймун да. Ошентип эми бул телефон коркутуп атат бир аз. Барыңыздарга кутмандуу кеч. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Мен бүгүнкү сабакты өзүбүзгө койгон баа боюнча коюп кеттим эле. Биздин өзүбүзгө берген баабыз канча сом, же болбосо кандай кылып биз өзүбүздүн баабызды баалайбыз деп. Анан баалашып көрөлү деп мен ушундай теманы койдум сиздерге. Анда эмесе келиңиздер өзүбүздөргө бааларды коелу. Мисалы, ким өзүн эгерде таанып кетип жаткан болсо, мен айтып аткан сөздөрдүн арасында сиздер өзүңүздөрдүн мисалы базарга барганда канча сомдук көйнөккө чейин баалайсыздар. Мисалы, жакындарыңыз тоюп калды дейлик, кайын журттан же болбосо өзүңүздөрдүн бир тууганыңыздар 4 күн жактан деп койлу. Той кылып калды дагы, ошол тойго кетип жатканда өзүңүздөрдөн дагы бийик кылып алып, аларга бир ушундай бир белек бечпектерди алабыз, анан кийиптерди алабыз, базарга барып алып. Ошондо аларга тандап атканда качественный алайлы, кой бул уят, бул арзаныраак, бул мындай болуп калат, эртең айтат, эртең дейт, же болбосо келинден төркүнү, же болбосо өзүмдөн ошентип ошентип биз тойго бара жатканда канча сомдук нерселерди алабыз. Ошолордун баардыгын карап отурсаңыздар, анан өзүңүздөргө ала турган, ошол тойго кийип бара турган көйнөктүн баасын экөөнү салыштырыңыздар. Кайсынысын өйдөрөөк кылып аласыздар? Качественный кылып туруп алып бара турган, конокко алып бара турган кийит кечениби, же болбосо өзүңүздөрдүн кийип бара турган кийимиңиздердиби? Жөнөкөй эле мисалда өзүңүздөрдүн күнүмдүк жашооңуздарда жок дегенде 1 айда 1 жолу, 2 айда 1 жолу өзүбүздүн жакындарыбыз бирөөлөр той кылып калат. Ошол тойлорго барып жатканда дагы биз сөзсүз түрдө кийит кече алабыз, сөзсүз түрдө төтөрүнөн кылып барабыз. Бирок өзүбүзгө келгенде чындыгында качественный көйнөк деп издейбиз, бирок биз акчасына карап издейбиз. Туура эмеспи? Эгерде туура болсо ошол жерден белгилеп берип койсоңуздар болот. Анан ошол көйнөк менен биз кайра жакшынакай болуп барышын барып алабыз да, бирок башкалардын кийинип келген көйнөктөрүн карап алып, өзүбүздү бир аз ыңгайсыз сезип, мен ушунча эле сомго алып алдым деп туруп өзүбүз кыжалаттык менен ошол тойлорду өткүзүп кайра келебиз да, настроениябызды түшүрүп.
Бул дегени өзүбүзгө болгон бааны билдирет да. Биз өзүбүзгө баа бере албайбыз дагы, өйдө көтөрүп, ал эми бара турган тоюбуздагы төркүн төшүбүзгө, кайын журтубузга же болбосо ошол конокко баргандыкын баасын өйдө көтөрүп туруп, аларга кымбат балуу, качественный көздү жумуп туруп, карызга болсо дагы алып туруп эле кетип калабыз да. Көрдүңүздөрбү, биздин өзүбүздүн баабыз жөн эле өзүбүздөн жок да. Анан дагы бир мисал. Мисалы сентябрь келет, буйруса жакында, ошол сентябрда базарга чыгабыз, 3-төн, 4-төн, 2-ден балдарды жетелеп, Ошондо базарга чыкканда ошолорга жетсин деп атып, эч нерсе өзүбүзгө албайбыз. Үйдөн кетип бара жатып эле план кылабыз, Анан кетип жатып, бара жатып эле биз аларга жолдон эмне алабыз, бутуна эмне, кандай, канча сомдукка чейин деп туруп бүт баардыгын план кылып көтөрүп алып кетебиз. Жазбасак дагы кээде мээбизге илип алабыз, баардык нерсени план кылып. Анан ошентип биз өзүбүздүн эч нерсеге татыктырбайбыз да, ошол балдарга жетсин, балдардыкын 2 эсе кылып алып берейин, бунусу чоңоюп калды, бунусу былтыркысын туура келбей калды, же болбосо мугалимине карап деле, мектептеги башка класска көчө турган болсо, башка чөйрөгө кошула турган болсо, ошого карап туруп деле кийимдерин өйдө коебуз да, бул балдардын кийимдерин өйдө коюп туруп, кымбат баалуу нерселерди алып беребиз. Бирок өзүбүзгө эч нерсени жазбайбыз. Ошол чакта биздин балдар эмнени ойлонот да? Менин мисалы балдарым азыркы күндө көнүп калышты. Мен да мурда ушинтип кетип атып эле эч нерсени өзүмө жазбачумун да. Эч нерсени жазбачумун, эч нерсени пландабай эле балдарга 2 эсе, 3 эсе замен кылып ала турган кылып эле кийимдердин баарын алып барчумун. Барып алып, алардын да качествосуна карап, акчасына карабай алып берип коюп келе берчүмүн. Анан келгенден кийин баарына берип атып эле акырында мен мага эч нерсе жок экен, мен ушунча саат коротуп койдум, ошол жака бардым деп өзүмчө кичине мындай кылып өзүм ичиме интип коем. Анан аларга дагы кичине чыгарып коем да. Буюрса кийин силер чоңойгондо мага алып бересиңер депчи. Деп койсом эле бара-бара ошону балдар угуп атып, анан кээде үйдөн план кылып кетип атканда, кийинки убактарда мен бир аздан кошо баштадым. Мага да мондай нерсе керек. Силер менен кийим алганы барганда мен да мондай алышым керек деп коем да. Ошол нерсени үйдө балдар угушуп алат дагы, базарга барганда биринчи эле өзүңүзгө алыңыз деп айтышат да. Азыркы күндө ошентип айтышат да, өзүңүзгө алыңыз деп. Бул дегени мен өзүмдүн балдардын ортосунда өзүмдүн баамды көтөрүп алдым да. Үйдөгү бааны көтөрүп өзүбүз үйрөнүшүбүз керек экен да. Анан мурдагы жашоомдо балдарга дей берген сайын үйдө бир жакшы нерсе жасасам, үйдө кичине эле бир тамак болуп калса, эгер жетишпей кала турган болсо, мен ошону баардыгына бөлүп берет элем дагы, өзүмдүкүн тойбой калдым деген балага берип коет элем да. Билесиздер, эркек балдар аябай көп тамакты көп жейт деп ойлойбуз го. Ошол балама бөлүп берип койчумун да, айрыкча улуу балама. Анан өзүм курсагым ачса дагы ошол ойдон эле кичине мынтип жеймиш болуп эле, мен курсагым тоюп калды уже деп отуруп калчумун да. Мындай жашоо даалай болду, башымдан даалай өттү. Мен даалай ушинтип балдар менен квартиралап отурганымда көп нерселерди өзүмөн аячумун да. Анан бара-бара балдар чоңоюп баштады. Бара-бара мен кичине түздүк табып баштадым. Үйдө кичине запас менен болуп баштады. Анан ошол күндөрү дагы бирдемелерди алып келип койсом, апа сиз жейсизби деп сурап калышат. Анан жок, мен жебейм деп койсом, өздөрү бөлүшпөй эле мынтип жейишип алат, өздөрү менен бөлүшүп мага коюшпайт. Анан кийин барып, кээде туруп жаш баласың да, баары жаш баласың да, чоңойсоң дагычы. Кээде барып жегим келип карап, анан калган жокпу мага деп эле отуруп калчумун да. Анан кичине өзүмдү ушинтип билимдерди алып, өзүмдүн ордум жок экенин билип, чекеге чыгып алып аябай катуу ыйлачумун, кечкисин ыйлачумун. Анан кантип мен ушундай кылсам болот деп барып акырын балдарга түшүндүрүп баштадым. Анан мен колум бошой кала турган болсо, апа деп ушинтип сурап калышат. Анан кээде
токтоп турушат да мен бүткөнгө чейин. Анан ошол күнгө мен ушинтип жеткиздим балдарга. Алып келдим да баардыгыбызга бөлүп туруп, көбүрөөгүн мен жешим керек. Эгерде менин ден соолугум чын болсо, мен эч жерим оорубаса, мен ушинтип акча табып келгени бүт денем кыймылдап турса, анда мен мындай нерседен 2 эсе кылып алып келемин. Эртең бүрсү күнү, наркы күнү алып келип баштаймын деп түшүндүрдүм да. Биринчи айткан сөзүм ушул болду. Ушул оюма кантип келип калды билбейм, жаш эле балдар бардыгы. Ошолорго ушинтип түшүндүрүп айттым да. Ошол күндөн тарта анан ушинтип бизде үйдө тартип болуп калды. Бир нерсе алып келип ортого кое турган болсом, мен колумду жууган же башка жакка алаксып кетип кала турган болсом, чуркап аркама барышып туруп оозума салышат да. Кичинекей үзүп барып салышып, сиз ости деген эми биз жейбиз депчи. Дасторконго тамак коюлганда да ушинтип сиз жеңиз деп отурат. Анан жок мен жеп келдим, жей бербей силерге алып келдим десең, сөзсүз түрдө алып туруп оозума салышып зордоп, анан тамагын башташат да. Балдардын ортосунда дагы азыртан, эгерде кичинекей балдарыңыздар болсо, азыртан баштаңыздар, өзүңүздөрдүн ордуңуздар кайсыл жерде бар экенин. Анан бир бөлмөнүн кичинекей бир жерин өзүңүздөр үчүн книжный жок дегенде китептериңиздерди, жок дегенде өзүңүздөр жазган күндөлүктөрдү, ошондой бир нерсе кое турган жерди дагы ажыратып алыңыздар. Балдарыңыздардын китеп турган китепчелери бар да, ар бириники бөлөк. Ошол полканын арасынан өзүңүздөргө да бир мессаны тандап алыңыздар. Же болбосо косметика кое турган, крем-средмдерди кое турган жер кылып, же болбосо сөйкө-пөйкө ушул бижутерия бир нерселерди кое турган кылып, өзүнчө бир орундук кылып алыңыздар. Бул жерде дагы балдарга понятие кириш керек да, ушул жердин ортосунда апамдыкы да бар дегендейчи. Биздин үйдө дагы эң үстүндө меники болот, менден кийинки мондай кетет да. Кийимдер турган дагы ушундай кетет да. Бул дегени балдарга эмтен үйрөтүп баштаганыбыз да. Балдар үй бүлө куруп башка жакка кетишкенде дагы алар деле келет да, башкалардын үй бүлөсүнөн келин алып келет бизге кыздарды буйруса, биздин кыз башка жакка барат дегендей. Алардын келген келинчегин дагы өздөрү эле тарбиялап коет да. Бул апамдыкы туруш керек ушул жерде. Издегенде ушул жерден табат деп туруп, биз үйрөткөнгө чейин эле алар уже даяр болуп үйрөтүп коет да. Балдарыбызды кандай кылып тарбияласак, келген келин деле ошого карап эле тарбияланып кетип калат. Көрдүңүздөрбү, өзүңүздөрдүн ордуңуздарды жок дегенде ошондой китептин арасында дагы, жок дегенде базар-сазарга барганда кийим кече кылып дагы ошондой кылып билдириңиздер. Анан кийин барып туруп кээ бир апаларды угуп калам да, больницада жүрүп атыпчы. Ушундай балдарды чоңойттум, азыр тиякта, биякта, анан келини келип койгон жок дегенде акчаны ошого салып атат деп эле кейип калышат да. Бул дегени эми буну кийин мурдараак башташ керек эле да. Анан кийинчерээк келген келин ал башка жактан келди тарбияланып. Эми билип болбойт да, ар кимдин жашоо тагдыры, ар кимдин жол алып баруусу башкача. Ошентип кийинчерээк наразы болуп, өкүнүп калбаш үчүн бүгүнкү күндөн баштаңыздар, балдарыңыздардын ар бир минутасында сиздер турушуңуздар керек да, сөзсүз түрдө сиздердин ордуңуздар. Анан дагы биз өзүбүздүн бабыбызды, мисалы кожоюнубуз кандайдыр бир майрамдарда куттуктап кое турган болсо, ошону да кабыл албайбыз да. Бул самооценканын низкий да, өзүбүзгө баа болгон низкий да. Буну биз мектеп учурунда деле, кээ бир өзүңүздөрдү байкасаңыздар, мектеп учурунда айтканда биз аябай көркүлдөп кетчүбүз. Мени бул сүйүп калыптыр деп элестетчүбүз го. Бирөө келип эле, бүгүн жакшынакай болуп калыпсың, же болбосо бүгүн сенин майрамың менен, сенин майрамыңда деп эле калса, тим эле өзүчө кыялданып эле мени сүйүп калыптыр, деп эле мынтип кетчүбүз го, кымыраңдап, Анан үйдө атабыздан сүйүү, апабыздан сүйүү менен көнүп калганбыз да, сүйүлүп жүрүп. Анан турмушка чыктык, турмушка чыккандан кийин турмуштун ойкусу менен биз жанагы сүйүүнү көрбөй калдык, жана комплимент укпай калдык. Анан бир күн эле мүмкүн мас болуп айтар, ичиндегисин, же болбосо телефон аркылуу алыстан айтар. Ушинтип айтканда эле уже кыжырданып баштайсың да. Мурдатан айтпаганды эми айтып атабы мага депчи. Же мени шылдыңдап атабы дейт, дагы бир нерселер деп биз көнбөгөнбүз да, ал жактан күнүгө угуп турсак биз көнүп калат элек, бирок кийинчерээк укканыбызда же азыр күндөн угуп баштасак бизге өөн учурап калат да. Бул дегени өзүбүзгө самооценканы кое албай жатканыбыздан. Эгерде биз сырттан келген комплиментти кабыл албай жатсак, демек биз өзүбүзгө комплимент айта албайбыз да. Өзүңүздөр күзгүгө жакын келиңиздер дагы өзүңүздөрдүн бүт дене мүчөңүздөргө комплимент айтып көрүңүздөр. Эгерде сиздерде кандайдыр бир жиндеп калдың, же болбосо сен эмне болуп атасың деген ой келип ичиңиздерден бирөө сүйлөй турган болсо, эч кыжалат болбоңуздар да.
бул жаңы башталгандарга көнүмүш. Бирок ошол көнүгүүнү кайта жасап атсаңыз, өзүңүздүн дене мүчөңүздүн баардыгын сүйүп баштайсыз. Сиздин көздөрүңүз, кулактарыңыз, мурнуңуз кандай жайгашкан болсо дагы ошону ошол бойдон сүйүп башташыбыз керек да. Анан сырттан келген сүйүү ошол нерселериңиздерди көрүп баштайт. Мисалы, бүгүнкү мен сторисимде жалаң волна кылып чыгардым да. Ошол волна дегенибиз өзүбүзгө берилген самооценка. Самооценканы любой жерге барыңыз. Любой үйгө кириңиз, же болбосо жумушка кириңиз, ошол жака барганыңызда сиздин ордуңуз ал жерде кандай болот, сиздин волнаңыздан. Сиз өзүңүздүн ушунчалык бир кычыраган кийимди кийип барып туруп, ал жакта кандайдыр бир энергияны мондеп чачырата турган, элдерге жагымдуу бир нерсени бере албай жаткан болсоңуз, анда сиздин өзүңүзгө болгон самооценка низкий. Мо кийимде эмес, өзүңүздүн ички дүйнөңүздө, өзүңүздү баалаганыңызда. Өзүңүзгө кымбат баалуу крем алып бересизби? Өзүңүзгө кымбат баалуу жок дегенде самын аласызбы? Ошону дагы баалагандан да, бул өзүңүздү кайта баалап атканда ички дүйнө тазарат да, ички дүйнө тазаланып, ошончалык сиздин энергияңыз ошол жактан атырылып чыгып баштайт. Анан ошол жерден өзүңүздөрдүн жолдоруңуздарды, ордуңуздарды табасыздар. Кээ бир адамдар бар го, жумушта ушундай бир ошону көргөндө эле кыжырлануу башталат го, негедир. Сүйлөшөсүң, жакшы эле мамиле кыласың. Ал сага эчтеке дебейт. Болгон эле жүзүн көргөндө эле баштайсың кыжырланып эле өзүңчө элечи. Демек ошол киши өзүнүн ичиндеги ал сүйлөбөсө деле, урушпаса деле, биз менен эчтеке кылбаса дагы, ичинен чыгып жаткан волнасы сени түртөт да, кадимкидей нар жака бар депчи. Кээ бир адам менен сүйлөшүп атсаң, бер жака кел деп тартат да. Убакыт саатың өтүп калса да, анын жанынан кеткиң келбей эле, монтип эршилип эле тура бересиң да. Өзүңүздөр ошондой адамдарды көрсөңүздөр, же болбосо ошондой катташкан адамдар бар болсо, демек ошолорду бир аз жүрүм-турумун карап койсоңуздар болот. Анан дагы кошумча биздин өзүбүздүн ошо ички дүйнөбүздөгү волна бул балдарга да таасир этет. Балдардын бүгүнкү күндө таба турган келечектеги орду сиздердин волнаңыздарга, сиздердин өзүңүздөрдүн алып жүрүү, өзүңүздөрдүн кандай бир тактыгы баалагандыгына карап туруп, анан балдар дагы өздөрүн өздөрү ошондой алып жүрүп кетет. Эң биринчи бизден ала турган тарбиясы ошол нерселер болуш керек да. Буларга запись көбүрөөк бизден өтөт. Экинчиден, чындыгында азыркы күндө телефондон болуп калды, бирок көбүрөөк бизди салыштырат. Биздин жашап жаткан күнүмдүк турмушубузду эле запись кылып атып, булар өздөрүндө кайра кайталайт да. Эми анда чанда бар, өзгөрүп кеткендер бар, мен аларга кошуламын. Кичине чөрөгө кошулганда өздөрүн да оңдоп кеткен балдар бар. Бирок эгерде детский травма деген нерсе бар, бул психологияда курска катышкандарга мен бул жөнүндө кеңири айтып бердим, өткөндө медитация да жасадык. Ошол кичинекей травма менен кете турган бала, кичинекей калса да, канчалык өзгөрүлсө дагы бир турмушунда ошондой нерселерди сөзсүз түрдө чыгарат да. Ошон үчүн балдарга да ошондой нерсени көрсөтпөш керек. Өзүңүздөргө болгон волнаны жаштыгыңыздарда кандай кылып травмаларды алгансыздар, ошого да тиешелүү. Өзүңүздөрдү бүгүнкү күндө баалап чыгара албай жатсаңыздар, же болбосо өзүңүздөрдүн жек көргөн мурдагы өзүңүздөрдүн жашооңуздарда, кайын журттагы, же болбосо үй бүлөдөгү жаштыгыңыздарда кандайдыр бир травма боло турган болсо, ошол нерсе сиздердин мээңиздерде кайта кайталанып атып, турмуш жолуңуздарда ошолор бизде детский травмалар сөзсүз түрдө кайра бизде кайталануучу. Бул дегени өзүбүзгө болгон самооценканы кошо түшөрө берет. Канчалык биз жакшы нерсени өзүбүзгө албайлы, канчалык жалтырчулукту такпайлы, все равно самооценка низкий болсо, 1 күн жүрөбүз, 5 күн, 4 күн, 3 күн жүрөбүз, андан кийин баалабастан кайра түшүрүп салабыз да. Постоянно самооценканы көтөрүп жүрүүдө өзүнчө тактика, техникалар бар. Алар менен да сөзсүз түрдө окуш керек. Аларга дагы кошумча убакыт керек. Эгерде курстарга катталам десеңиздер, менеджер кыздарга катталыңыздар, жазылыңыздар. Менеджер кыздар силерге подробность айтып берет, программаларын берет эмне жөнүндө. Бирок меники көбүнчө өзүмдүн башымдан өткөн ар бир окуя менен изилденип окуп чыккан эле сабактарды теория кылып берем, аркасынан сразу практика түрүндө жасайбыз да. Ошол боюнча болот. Сиздерге менеджер кыздар толугу менен маалыматтарды бул жактан беришет.
кайсыл WhatsApp группадан келсеңиздер, ошол WhatsApp группаларга кайрылсаңыздар болот. Жакын күндөрдө бизде старт алат. Только биз детский травмалар менен чогуу иштейбиз. Детский травмаларды кайра дарылап атып, өзүңүздү кошо дарылап, өзүңүздөн чыккандан кийин балдарды кошо дарылай турган методдор берилет да. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн балдарымды чындыгында самооценкам низкий болгондо, жолдошума таарынып, кайын журтума таарынып, ата энеме таарынып жүргөндө балдарымды шундай көргүм келбей жек көргөндө катуу оозуман жаман сөздөр ушундай ыргып чыкчу да. Ошол сөзгө өзүм сүйлөп атып, өзүм кайра ыйлап атчым да. Аларга көрүнбөсө чуркап кирип башка жактан эле ызылдап ыйлап кетчүм. Мен эмнеге аларды ушуп атам, мен эмнеге деп атып, өзүмдү жек көрчүм да. Бирок кайра ошону кайталай беришим. Кудайга шүгүр, балдар бир аз кичинекей болгон үчүн алар менен азыркы күндө жакшы иштеп калдым. Азыр таптакыр бардык өздөрүнүн жолдорун таап кетишти. Бирок ошол күнгө кайра кайтып келе турган болсом, мен өзүм чыдабайт элем да, чындыгындачы. Мага ата энем антип мамиле жасабаган. Менде детский травма болгон, ооба. Детский травмадан менин атам жогорку кызматта иштечү, анан аларга ишке мындай жайгаштырып кой, биздики минтип бүтүрүп кой деп атып эле чай берип атып, атамдыкы бир аз ичкендери бар эле да. Мен ошол жагын жек көрүп, бааз жытына элечи, келгенде эле мени кучактап эле өбөрчү да. Ошол нерсени эле жек көрүп, түртөп атып, менин жолдошум да ошондой жакка ичип калды да. Ошол нерсе көрдүңүздөрбү, ошол травмамды кайра иштеп чыгып, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Анан ошол нерсени кайра мен балдарга өткүзүп койдум деп, окугандан кийин кайра балдар менен иштей баштадым да. Балдардын ар бириси менен иштеп баштаганымда 9-класска келген улуу балам сразу эле айтты да: "Апа, мен өзүмдүн жолумду табамын, 2 жыл мен убактымды өткүзбөймүн дагы. Андан көрө келиңиз мен мынтейин, 2 жылдын ичинде кайра мен бир нерсеге жетишип калайын" деп, бүгүнкү күндө балам өзүнүн жолун тапты, өзүнө керектүү нерселерди түзүп алды да. 11-классты бүтпөй мына окуй коюп өзүнүн жолун тапты. Андан кийинки кызым менен 5-класстан баштап иштедим. Кызым да ошол мен урушканда бекинип барып, эң сонун бир көйнөктөрдү алып беришим да. Ошол көйнөктөрдү бекинип алып барып эле мынтип кыркый берчү да. Кыркып салчу да. Анан көрүп алып, ыйлап берчүм да. Мен муну канча сомго сатып алып келдим? Эмнеге минтесиң? Эмнеге баалаган жоксуң депчи. Бирок үн сөз кылбайт эле, ыйлап эле турат эле да. Анан мен окуп баштагандан кийин ошол кызымды кармап алып туруп, кызымдан кечирим сурадым. Кызымдан ар бир техникаларды жасадым, башка кылдым. Кызым Кудайга шүгүр азыркы күндө клиптерге тартылып жүрөт, өзүнүн ордун тапты, телевиденияларга барып жүрөт. Бийден Казакстанга 2 жолу барып келди. Ошентип өзүнүн жолун жаш кыз болсо дагы табып, бүгүнкү күндө 9-класс, бирок өзүнүн кошо 2 группаны алып, машыктырып, бүгүнкү күндө өзүнүн келешесин өзү табып келет да. Андан кийинки балама дагы 2 жаш кечүү, анысына дагы бир аз травмалуу өттү. Ал менен да кошо иштештим, түнт болчу, сүйлөбөйт болчу ал балам. Ал менен да иштешип атып, аны дагы мен чыгармачылыкка кетирип койдум да. Анын дагы көрдүңүздөрбү, көрбөсөзбү, менде видеолору бар. Ал дагы ошо тойлорго барып бийлейт, концерттерге барып бийлейт тоже. Ошентип атып, алардын жолдорун таптырдым да. Андан кичүүкү балам эчтекени билбей калды. Азыр ооруп жүрүп, аны мен эркелетип, көкөлөтүп жүрдүм, оорубасын деп. Бирок ал спорт жакка кетип калды, жолун аныкын дагы ордуна тургузуп бердим да. Көрдүңүздөрбү, биз өзүбүздө болгон травманы балдарга өткүзбөшүбүз керек да. Балдардын жашоонда кайра кайталанат. Менин атам менин көзүмчө ичип келген үчүн ошол нерсе кайра кайталанды да. Менин жашоомдо да кайра кайталанды. Ошентип ичип келип алып эле мынтип жыттанганда мен жыт менен минтип кача берип, баягы спирттен жытына, ошондой нерсе кайра туура келди. Сиздердин дагы үй бүлөңүздөрдө, үйүңүздөрдө кандайдыр бир нерсе же балдарыңыздар менен тилдери келишпей, балдарыңыздар кандай туңгуюк, балдарыңыздар менен тил табышып же сырдаша албай жаткан болсоңуз, демек сиз кандайдыр бир ал балага зулумдук өткүзүп коесуз да. Зулумдук дегенде сөздөрдө уруп, согуп эмес, бир нерсени алып бербей коюу эмес, болгон эле сөз менен, ага көрсөткөн мамилеңиз менен, бир кыймыл аракетиңиз менен билбеген чакта анын душасына киргизип койдуңуз да. Бала ошон үчүн ошол душа боль менен сиздерге ачык айтпайт. Бала балалык болгон үчүн ал болун дагы чыгарып биле албайт да. Ошол нерсе менен бала өсүп кете бере турган болсо, бул барып өзүнүн канча карьерный рост кылып басын бир заматта түшүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн көп нерсе бизден зависит этет, аялдар, урматтуу эжекелер. Ошон үчүн биз өзүбүздүн бүгүнкү күндө өнүктүрө турган сабактарды психология жактан,
өзүбүздүн оозубуздан чыккан сөздөрдүн ар бирине түшүндүрө турган сөз менен кете турган сабактарды окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек. Бизде баардык сабактар ачык, психологдор көп, аябай көп билимдер, илимдер чыгып калды да, ошолор менен көбүрөөк машыгышыбыз керек. Анан өзүбүздүн баабызды эми кошумча кантип көтөрөбүз? Эгерде өзүңүздөрдүн бааңыздарды көтөрүүнү кааласаңыздар, минус акыбалда жүргөн болсоңуздар, эртең менен эрте шалдырап тургуңуздар келбейт, саат 9-10 барып койгонсоңуздар, же болбосо кандайдыр бир жакшы нерселерди өзүңүздөргө татыктуумун деп алып бере албасаңыздар, жагымдуу бир музыканы коюп алып бийлей албасаңыздар, ырдай албасаңыздар, демек сиздердин самооценкаңыздар низкийдигин билдирет дагы. Аны өстүрүү үчүн сиздер кайра ошонун тескерисин кылышыңыз керек. Эртең менен эрте турушуңуз керек, жагымдуу музыканы көбүрөөк угушуңуз керек, жаккан музыканы коюп алып бийлешиңиз керек, өзүңүзгө жаккан кийимдерди качествосуна карап туруп алып беришиңиздер керек да. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөн канча иштеген сайын сиздин кызыңыз, өсүп келе жаткан кызыңыз сизди көрөт, анан барып өзүн өзү баалап, ал өзү эле тикиленип кетет. Сизге айтпайт дагы, тигини кылып бер, муну кылып бер дебейт. Ал өзү эле сизге карап өйдөлөнүп чыгып кетет да, ошодон тарбия алат. Мисалы, менин кызым азыркы күндө өзүнө косметикаларды алат, караштырып, мен мындай алып берсем, жок, сиздики мындай, меники мындай, мынча сомдук деп уже баалап калды да, кийимин, башкасын. Ушундай нерселерди көбүрөөк бизден алат да. Биз кандай кылып алып жүрсөк, бизден копия кылып кыздарыбыз да алат, балдарыбыз да алат. Анда эмесе мен бүгүн ошол бир аз интернет слабый болгон үчүн сиздер менен кечирээк байланышып калдым. Бизде ошол 21-inde старт алат курс. Ошол курска кандай айымдар катышат жана ал курста эмне программа берилет, мен сиздерге айтып кетейин дагы кошумча. Таңкы марафон уюштурулат. Таңкы марафондо биз эртең менен саат 5-тен 5:30 баштайбыз чуркаганды, гимнастика жасаганды, суу ичкени, аффирмация, медитация менен иштейбиз. Андан кийин ал жакта кошумча тапшырмалар берилет, план, максат, бүт баарын ишке ашыруунун кандай жол, методдору майдаланып берилет, кошумча психологиясыз сабактар. Анан кошумча дагы эгерде жекеме-жеке разбор, менин турмушум ушундай болуп жатат, мен күйөөм менен ажырашуудамын, же болбосо балдарыма тарбиядан ушундай, же болбосо өзүмдүн самооценкам дей турган болсоңуздар, ошол сабактардын ичинде да кошумча бар, жана жеке сиздер менен жолугушуу, разбору бар. Менеджер кыздар да толугу менен сиздерге айтып берет ошол боюнча. Анда эмесе сиздер менен коштошомун. Курска катталуу старты башталды. Акция менен катышып жетишип калыңыздар. Болгону бул курстарды мен бүгүнкү күндө окуп жатам. Окуп туруп эле кайра сиздерге берип жатам. Мен орустардан окуймун. Эгерде суроо боло турган болсо берсеңиздер болот. 1-2 суроолорго жооп берип кетейин. Бүгүн дагы ошол бир курска барып келдим. Эртең дагы буйруса 3 күн окуймун. 3 күнгө мен канча төлөдүм да. Эми ал төлөмдү сиздердин алдыңыздарга койгон төлөмдөн өтө низкий да. Бул болгон эле мен билимди өзүмдө калсын, өзүмдө калыш үчүн мен сиздерге беришим керек да. Ошол билимди кайра сиздерге бергенде, ошол мен алып аткан билим өзүмдө калып калат да. Жана практика менен сиздер менен кошо ошол жактан өтөмүн. Ошонусу эң выгодно, себеби муштап кала электи сабактарды сиздерге берип жатамын. Саламатсызбы? 21 күнүн ичинде ушул сабактар үйрөнөбүз. Ооба, 21 күнүн ичинде ушул сабактар камтылган. Ошон үчүн мен айтып жатамын. Баасы канча сом сабактын деп, психология сабактар менен кошо баасы бүгүнкү күндө 1200 сом, бирок кыздар менен бүгүн сүйлөшүп, биз 1000 сомго койгону туура көрдүк. 30 миң сомдук, 30 миңдик курсуңузбу дейт, орустардан алган билим дейт. Ооба, Акжурат, ошол орустардан алган 30 миң сомдук курсумду мен бүгүнкү күндө болгону эле 1000 сомго берип жатам. Себеби менде нолго түшүп, 0 үрөйүндө жүргөн, мага окшоп жолун таппай жаткан, өзүнүн эмнеден кылам деп кыжалат болуп эле изилденет, окуйт, бирок эч нерсени чыгара албай бук болуп жүргөн айымдар үчүн болгону эле 1000 сом менен мен чыгарып койдум. Ушул вау дейт Акжурат. Менин болгону алган билимдерим сиздерге жугумдуу болсун, сиздердин үй бүлөңүздөрдө дайым тынччылык, аманчылык болсун. Анан вообще арзан, ооба, туп-туура вообще арзан. Энергия аябай көп кетет да. Эжекелер окугандар бар болсо жазып койсоңуздар болот, жетишсеңиздер.
Ушунчалык сиздерге беремин деп атып даярданып атып, берип атып ашыгы менен кетет, анан энергияң ушунчалык чарчап каласың да, как будто сен кетмен чапкандай да. Лучше барып кетмен чабып келсең, анчалык чарчабайсың дегендей болуп калат да. Ошол биздин сабактар анда эмесе жыйынтыкталды. Ошол сабактар боюнча бая күнү бир күн отуруп сиз менен сүйлөшүп, кадимкидей эс алдым дейт. Чоң рахмат. Аябай сонун жагымдуу сөздөр. Барыңыздар, мен анда коштошом. Биздин акция башталды, бирок бир эле ушул курсту 1000 сомдон кетиребиз. Андан кийинки курстарды баасы көтөрүлөт. Мен ал жактан окуу курсум бүтөт. Ошон үчүн анын өрөбүнөн көтөрүп саламын. Азыркы ушул 1000 сомдук курс менен катталып жетишип калыңыздар. Мындан кийинки курстар мындай болбойт. Анан курстарды дагы бөлүп баштайбыз. Ал жакта кайрым катнаш, разбор деген нерсе болбойт. Үй бүлө маселеңиздерге кирип кетпеймин. Бала тарбиялоодо кирип кетпеймин. Ошон үчүн ушул курска биринчи жана акыркы жолу болуп катышабыңыздар. Өтө сонун. Келинсиз дейт. Чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Сонун сабак болду дейт. Чоң рахмат сиздерге дагы. Сиз окуган орус психологко жаксам 45 000 дейт го дейт. Жазсам 45 000 дейт го дейт. Ооба туура. Анын баасы ошондой, бирок көп нерсе бербейт. Практика жүзүндө теорияны кичине айтып келет, практика жүзүндө аткарып келип жөнөтүп коет экен. Анан кайра ошо тапшырманы алат экен, анан каткырып күлүп коет экен да маңышым. Сизден эле мен да окуп алайын буйруса, сонун баа менен дейт. Буйруса. Андай эмесе барыңыздар менен коштошомун. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Үй бүлөңүздөр дайыма тынччылыкта, токчулукта, молчулукта болсун.